Баткендеги балдардын нур калыптандыруу борборундагы бөбөктөрдүн маанайы бул күнү өзгөчө шаңдуу. Анткени түрдүү азык-түлүк, таттууларды көтөрүп коноктор келген. Алар Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмесинин өкүлдөрү. Жаштар мында тарбияланып жаткан 26 баланын жашоо шарты менен таанышып, колдоо көрсөтүүнү да убада кылышты. Булар бизге аябай көңүл бөлүптү, каттык менен ушу азыр шкафыңар аябай эскирип калыптыр деп бизге да материалдык жардам бермекчи. Кудай кааласа бир кир жуучу машина, автоматташтырылган машинадан алып бермекчи. Жаштардын колдоосу менен облустук ооруканадагы жаңыланды. Мында сынык жарак бөлүмүнүн эскилиги жеткен бир бөлмөсү капиталдык оңдоодон өтүп, эшик терезеси жаңыланып, 4 керебет коюлган. Бул убакка чейин бул палатанын эски айнек терезелери болгон. Эски айнек терезелеринде суу кирчү, шамал кирчү. Шаардагы жеңиш үй салуу багыда жаштардын аракети менен көркүнө чыкты. Бул жайга заманбап орундуктар орнотулду. Буга чейин шаардык мэрия 30дай отургуч койгону менен анын 10 чактысы уурдалып жоголуп кеткен. Эми жаштардын демилгеси менен орундуктар толукталды. Бул эс алуу бактын ичинде жаштар, карылар, өзүбүздүн эже агаларыбыз отура турган орундуктарды сырдап, жаңы орундуктарды тургузуп, жашоодо ушу крыскалап, оңдоп түзөө иштерин жасап атабыз. Мурда скамейкалар мындай отуруп кетчү эле, скамейкалар сынык эле, урдап кетчү эле. Азыр ушул жаштарга рахмат, парктар азыр жакшы болуп атат. Ош-Баткен-Исфана жолунда каттамдар көп болгондугуна байланыштуу бул жолдун четтери дагы таштандыларга толгон. Андыктан бул маселени чечүү үчүн Кыргызстан жаштар ынтымак коомдук бирикмеси жол боюндагы таштандыларды жыйнап, ал менен катар мындай таштанды таштоочу урналардын 20 орнотушту. Бул да болсо экологиянын таза сакталуусуна чоң салымын кошо алат. Бизде каржы тарап эч жактан каржыланбайт. Бул жерде уюмдагы балдардын бардыгы өздөрү биз планды койгондо бул областка барып муну даярдап муну жасашыбыз керек дегенде ар ким келип өзүнүн жардам бере ала турган эмесине карап туруп тамдап алып мен муну жасап келем. Же болбосо биз экөөбүз жасап келебиз, үчөөбүз жасап келебиз деп ушинтип алып кетишет. Бизде акча чогултмай жок. Сапардын соңунда жаштар жыйынга чогулуп, чек ара, таза суу, сугат суу жана билим берүү тармактары боюнча талкууга өтүштү. Анда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар ар кыл маселе боюнча сунуш пикирлерин айтып, аларды чечүү жолдорун да ортого салышты. Жыйынтыгында намыскөйлүккө жана патриоттукка үндөгөн жаштар эстафетасы Талас облусуна өткөрүлүп берилди. Олжан Тураева, Арысбек Мазайыт уулу, Коомдук биринчи канал, Баткен облусу.